азыркы учурда эл ара менен көп ырдап жүрөсүз, адеми менен көп кинолорго тартылып жүрөсүз. Аялыңыз кызганбайбы аларга? Негизи башында кичине мындай кызганыч болуп келатканда түшүндүрүп айткам. Булар менин командамда иштеген кыздар. Бусу, Алмаздар кандай инилерим болсо, булар да мага ошондой карындаш болот. Биз бир командада иштеп аткан кезибиз деп. Негизи менин оюмча мындай үй бүлөлүк кызганыч, үй бүлөнүн ичиндеги маселелер жумушка мындай тоскоол болбош керек да. Ошон үчүн ошондон кийин кызганбай калган. Саламатсызбы Адеми айым? Саламатсызбы. Сени Муңайбы Адеми клибинен көбүрөөк таанышабы же Карындаш киносунан көбүрөөк таанышабы? Мени көбүнчө клибинен көбүрөөк таанышат. Анткени биз кинодо деле аябай көп иштешип, 2-3 айлап тартып, анан чыгарганча ушунча көп эмгек кетти. Анан кийин кичинекей клипти чыгарып койгонго эле ошого эле аябай хит болуп эле анан ошонун ары кетти да. Адеми депчи. Клипте сен бетиңен таанышабы же атың үчүнбү? Атым эмес, бетим үчүн го дейм. Анткени баары бир келбет калат да кинодон көргөндөн кийинчи. Же болбосо клиптин деле эмесинде арасында бар да кинонун кесип койгон да. Анан ошол жактан көрүшүп. Көчөдөн күйөрмандар тааныгандачы карындаш деп таанышабы же карындаш деп же Муңайбы Адеми деп тийишеби? Көбүнчө Муңайбы Адеми деп тийишет. Муңайбы Адеми кандайсың эй? Сени Оштогу белгилүү актер катары, тамашачы катары элдер таанышат. Бирок сен азыркы учурда Оштон Бишкекке келип жашап жатасың, Ооба. Ошол келген максатың, эмне максатта келдиң эле жана ошол максаттарың орундалып жатабы? Ооба, максаттар буюрса акырындап орундалып атат. Бишкекке келгендин себеби мен Ошто көп ойлондум. Мен мурда тамаша ойноп, анан тамадачылык менен алектенчүк. Анан мен актер болгум келди. Мени мурда Ош эле тааныса, мен Кыргызстанга таанылгым келди. Анан ойлонуп Бишкектен Самат байкелер менен, Эмил байкелер менен байланышып, кеңеш сурап, келе берсем болобу, уруксатпы? Мен ушундай аябай чыгармачылык менен иштегим келип атат. Чыдабай баратам дегендейчи. Десем макул, келе бер, колдон келишинче жардам беребиз деп айтты байкелер. Анан ошентип Бишкекке келип, азыр Кудайга шүгүр. Саламатсызбы Улукан айым? Саламатчылык. Өзү негизи ушул видеодон кийин мен блогерлик сферам башталган. 2021 жылы 15-16 жашта болчумун. Мен ырдап жаткан кезде апам кире калып, очкини көрсөтүп аткан экен эле да. Бул очки кандай экен депчи белек болгон экен эле. Ошол моментте чочуп кетип, ошондон кийин бардык пабликтерге таралып, бул блогерлик сферам ошол кезде башталган. Сиз канча киного тартылсаңыз дагы, канча образ менен вайн тартсаңыз дагы, канча ыр чыгарсаңыз дагы, сизди Агорго Сити командасы катарында таанышат элдер. Ошол Агорго менен чогулуп бир кино тартуу ойдо жокпу? Эми азырынча ар кимиси өзүнүн баягы командасын, өзүнүн студиясын тартып, ошолор менен эмгек кылып, ошолорду алдыга тартып келаткан кезибиз. Баарыбыз тең эле балдар, өзүңүздөр билгендей мындай Агорго Ситинин балдары ар кимиси өзүнчө студия болуп кетпедикпи? Азыркы учурда ошондой өзүбүздүн команда менен ошолорду кичине мындай жолго салуу болуп атат окшойт да. Ошондой иштелип атат окшойт. Анан кийин балким келечекте буюрса болуп калаттыр. Элдерге кызык да, себеби биздин кайра чогулганыбыз, кайра бир кинодо ойногонубуз. Ошон үчүн алдыда болот болуш керек. Мисалы азыр балдардан Куба Аида деген кино тартып атат. Эрмек болсо Кызыл көйнөкчөн деген тартты. Эмил болсо Сүйүнчү деген азыр кино тартып атат, мисалычы. Мен болсо Жигиттин гүлү деген кино мынакей жакынкы күндөрдө чыккан атат. Ушул сыяктуу эле биз азыркы учурда ар кимибиз өзүбүздүн арабыбызды сүйрөп бараткан кезибиз. Өзүбүздүн студиябыз, колубуздагы командабыз бир жакшы жолго түшүп алгандан кийин балким келечекте негизи алдыда эмне үчүн болбойт? Иштесек болот жок бир кинодо. Мурунку тамашоодо ойногондо сен аябай башкача образдар жарата ойночу элең го. Бирок ошол тамашоо сахнасы менен кинодо ойногондун айырмасы кандай экен? Албетте айырмачылыктар чоң. Сахна менен кинонун айырмачылыгы чоң. Кинодон жоопкерчилик чоңураак, мисалы үчүн.
тамашоодо 10 команда болсо мени көрбөй өтүп кетет деп кетип калышы мүмкүн. Кинодо мисалы үчүн даярданып 2 ай 3 ай даярданып анан камерага чыгасың. Сен азыркы учурда көп реклама тартасың го. Ошол рекламалардын арасынан эң көп тапкан акчаң кайсы болду эле? Эң көп акча тапканбы? Бир рекламаданбы? Одноразовый роликтен. Алдан 60 миң чыккан. Бир Reels үчүн 60 миң сом алгансың. Бир Reels, соавторство, сторисы ошолдун ичинде. Азыр сен жаңы Жигиттин гүлү деген кинодо катыштың. Ошол кинодонбу же карындаш кинодонбу кайсынысынан көбүрөөк гонорар алдың эле? Жигиттин гүлүнөн ғой. Канча эсе көбүрөөк алдың? 2 есе көбүрөөк алдым. Ай. Буга чейин уже көп эле кинолордо катыштың, аткардың, жакшы эле тажрыйба топтоп калдың. Өзүңдүн киноңду качан тартайын деп жатасың? Жакында деген Жигиттин гүлү деген комедия чыгат буюрса. Ошол кинодо жаратуучулардын катарындамын десем жаңылышпаймын. Сценарийсин жазганга жардам бердик. Ошол жерде башынан аягына чейин жүрдүк. Анан ошо биринчи эмгегибиз, Кудай буюрса, келип колдоп берсеңиздер абдан кубанабыз. Эң башкысы мага жакканы бул оштуктар көрсө сүйүнөт бул кинону. Ошту көтөргөнбүз да. Жигиттин гүлү киносунда образың кандай? Жигиттин гүлүнүн образында мен деген байдын кызы, монтип спокойно, бирок в то же время прям чоң бир компанияда иштеген, бир чоң эмени караган, ошо компанияны караган дейинчи, компанияны караган эме образым болот. Ошо. Сен видеолоруңда тартынбай сүйлөйсүң го. Обычно элдер видеолордо сүйлөбөгөн сөздөрдү дагы сүйлөй бересиң, көрсөтпөгөн нерселерди көрсөтө бересиң. Ошондуктан сен ачык кыз экен деп СМС келген бир өзгөчө СМСтерден кайсылар болду эле? СМСтерди айтсам баарыңар чачып кетесиңер. Азырча одан көрө айтпай эле койгон жакшы окшойт. Айта алчу кайсы СМСтер бар? Өзү негизи комментарияларды эмес, болгон учурларды айта кетейин. Адамдар өтүп кетатканда кандай бакыргандарын. Өзү негизи Ошто жүргөндө терезесин ачып туруп, вулкан как вулкан деп туруп мен болгон шуткаларымы бакырып айтчу адамдар көп болгон Ошто. Ошондо анан балдар компания менен кетатканда жетелешип вулкан как вулкан го деп моундай бетиңи моундай кылып туруп кетип калышат эле да. Самый неловкий моменты деп койсо болот. Ооба. Ошол эле жигиттерден келген гүлдөр көп эле келсе керек. Эң өзгөчө эмне кандай гүл келди эле? Өзгөчөбү? Өзгөчө десем, өзү негизи анонимный адамдардан албайм. Үйүңө келсе дагы кайра кетирбейсиң? Жок, албайм. Анонимный эмес жигиттерден келген гүлдөр болду эле? Болгон. Акыркы жолу жигиттен качан гүл алдың эле? Жигиттин гүлүн акыркы жолу жаңы жылга жакын алгам, Ошто, Ош шаарында. Болду, А так оштуктарды эле жакшы көрөм. Жакында рекламалардан көрүп атабыз. Жигиттин гүлү деген кино тартылыптыр. Ошол Жигиттин гүлү киносу сиздин кинода, Ооба. Мен режиссерлук кылдым, сценарийине катышып, айтор командабыз менен бирге тарттык бул кинону. Актерский ансамбль дагы аябай жакшы болду. Мага жаккан актерлор ойношту. Алмаз Аманбаев, Улкан, Адемий, мен болуп төртөөбүз кинодо бирге ойнодук, бир кинодо. Бизден тышкары дагы мыкты актерлор катышты. 30 январдан баштап бардык кинотеатрларга берип атабыз. Бир эле Кыргызстан эмес, ошол эле Россиядагы, башка чет өлкөдөгү мекендештерибиз биздин кинобузду буюрса 30 январдан баштап көрө алышат. Эмнеге кайра эле комедия тарттыңар? Эми эмне үчүн? Себеби биздин көрүүчүлөрүбүз комедия киносун мындай күтүп көрүп атышат. Аябай. Себеби менин оюмча эми азыр и так элдер ар кимиси өзүнүн иш менен алек болуп, кээ бирөөнүн кредити бар, кээ бирөөнүн рассрочкасы бар, же бир үй салып атат, бирөө ушундай бир мындай Көйгөй проблема. Ушундай учурда кетип баратабыз да. Кыргызстанчы азырчы негизи эле кыргыз эли, карапайым калк делечи. Анан ушул кезге кайгылуу кинолор болсо, же бир
мисалы мушташ киного биздин кыргыз эл ишенбейт экен. Биз мушташ кинону Жеки Чанды эле көрүп салып турбуз кинолорунчу. Анан кийин Жеки Чандан аш мушташ эле таң калтырбасаң биздин кыргыздарды мындай боевик кино тартып таң калтыра албайсың. Мелодрамалар анча мынча болуп атат, бирок баягы эл аткан кино экен деп мындай көрүп атышат. Бирок ошентсе деле азыркы учурда көбүн эсе баягы комедия кинолорду айтат. Комедия эле тартылбачы депчи. Анын үстүндө биз эми тамашоонун бүтүрүүчүсү катары, эми тамашоонун бүтүрүүчүсү тагдыр жөнүндө кино тартса жарашпай калат го. Ошон үчүн мындай биздин өзүбүздөн элдер күлкүнү күтөт. Ошондуктан күлкүлүү кинолорду азырынча тартып туралы. Анан кийин баягы кино индустриясы, рынок деген нерсе кандай багыт берет, анан ошого жараша тарта беребиз. Мен айта албайм мындай жалаң эле комедия тартып, өмүрүмдө башка жанрда кино тартпайм депчи. Мисалы, эми режиссерлукка аттанып, ошол нерсеге кызыгып, ошол менен чоңоюп келаткандан кийин ар кандай жанрда кино тартса болот. Бирок азыркы учурда эң актуалдуу бул комедия. Жигиттин гүлү тасмасы дагы бул комедия жанрындагы үй бүлөлүк тасма. Ошондуктан мен ошо көрүүчүлөргө сунуштайт элем да. Сен билими жок актрисасысың, Ооба. Бирок кино чөйрөсүндө уже көптөн бери жүрөсүң. Билим алууга ниетиң барбы актрисалык жактан? Негизи алып деле коюшум бар. Анан бирок көптөр айтышат, көп эле белгилүү эле ошо актер, актрисалар негизинен көптөр эле айтышат, адеми азыр деген 5 жылдап, 6 жылдап окуганын деле кереги жок депчи. Потому что естественностьты көбүрөөк каалашат продюсерлер депчи. Бул сен өзүңдөн чыгыш керек, өзүңдүн харизмаңдан чыгыш керек деп, өзүңдүн каалооңдон чыгыш керек депчи. Биринчи сен эсе ошо кааласаң, сен ошону чыгарып бере аласың дейт. Режиссер сураган депчи. Каалабасаң чыгара албайсың да деп. Ошентип ошентип пока жүрүнө койгом го дейм. Ошо буга чейинки аткаргандарыңда ошо каалаганыңды чыгардыңбы? Өзүңө канааттандыра алганчалык аткардыңбы? Ооба, өзүмө жаккан үчүн, жүрөгүм менен кирген үчүн ошон үчүн аткарып бере алдым да. Жигиттин гүлүндө өзгөчө эмнени аткардың? Кайсыл сахна эсиңде калды? Чоң ата кулап калганда, ошондо ыйлап кирем да менчи. Чоң ата деп ыйлап кирем. Алмаздын искусственное дыхание кылган, ошо көбүрөөк эсиме калган. Кандай искусственное дыхание? Аны деген силер эми кинодон көрө аласыңар буюрса. Неге вулкан как вулкан? Өзү негизи кичүү кесимде мектеп убагында адамдар мени ушинтип мазактачу. Вулкан дешет эле. Мага аябай жакчу эмес, бирок убакыт өткөн сайын тиктоктордо могул оңой никнейм болуш керек дейт эле да. Ага чейин вулкан как вулканга чейин менде может просто вулкан деген бар эле. Жана ойлонуп бир моментте комментарийге кирсем, бир айым, бир кыз вулкан как вулкан деп жазган экен эле. Мага аябай жагып калып, ошодон кийин эле вулкан как вулкан болуп кеткен. Бул сонун нерсе турбайбы? Ооба. Необычно андай шылдыңдаган нерселерден уялышат да, сен наоборот аны ачып турсуң да. Ооба. Молодец. Буга чейин сени көп кинолордон көрүп келгенбиз, аябай эле жакшы тажрыйба топтоп калдың. Өзүңдүн киноңду тартайын деген ойлор барбы? Жигиттин гүлү деген жакында чыга турчу кино. Ушул кинодо мен жаратуучулардын катарындамын. Ошого мен аябай сүйүнүп атам. Биринчи кино. Ошондуктан бул комедия, баарыңыздарга сунуштайбыз, келип бизди колдоп кетсеңиздер абдан кубанычта болобуз. Анткени бул менин биринчи кином десем жаңылышпайм. Сен көп эле кинолордо катышып келатасың. Ошол кинолордун арасынан эң көп акча алган киноң? Мен эң көп акча алган кином бул Карындаш го дейм. Канча алдың эле? Анткени Карындашта деген гонорар эмес, эмеде процентте. Сен деген буга чейинки бардык эле почти дээрлик бардык кинодо сен экинчи пландагы актер же болбосо эпизоддогу актерлорду аткарып келгенсиң. Качан башкы каарманды аткарасың? Башкы каарманды жакында чыга турчу Жигиттин гүлү деген комедия кинобузда башкы каарманды ойнодум.
Буга чейин деле башка каармандар ойногонбуз, бирок 2 адам болуп ойногонбуз. Экинчи планда сен айткан. Мисалы үчүн Эмил Байке менен Буйруса деген кинодо ойногонбуз. Актан Байке менен Эгиз, Кредитке келин деген кино. Анан вообще арттагы планда ойногонмун, Аячта ойногонмун, Оштук тамада болуп. Башка актерлор, башка тамашоонун оюнчулары өзүнүн студия менен чыгып жатса, а сиз болсо Самат Эркинбеков деп чыгып, ушул атыңыз брендке айланып калбадыбы? Бирок эгерде по-любому мындай атты өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болсо, кандай атка өзгөртөт элеңиз өзүңүздүн атыңызды? Студиянын атынбы? Жок, өзүңүздүн атыңызды. Самат эмес, башка ат коюш керек болсо. Башкабы? Даниэло деп алгансың, Самат. Не деп? Чыңгыз го? Амин. Неге? Билбейм, Чыңгыз деген ат жарашат болуш керек менге өтө ма. Чыңгыз деген здоровый Чыңгыз хан болот. Ошондой болот да. Анда билбейм, Марат. Саматка окшош эле Марат болупчу. Жигиттин гүлү киносунан көргөн көрөрман кандай маани ала алат? Бул жерде сценарийди жазып атканда биз момундай маанини бергибиз келди. Байдын кызы менен Оштон келген жөнөкөй унаа токтотуучу жайда иштеген баланын баягы ортодогу айырмачылыгы көрсөтүлөт да эми. Бай менен карапайым баланыкычы. Бирок орустарда у любви нет границ деп коет го. Мындай сүйүүнүн эч кандай ортодо тосмосу жок дегендей, бири-бирин жакшы көрсө, кыз ошончо ата-энесинин байлыгынан баягы ошондой зона комфорттан эмес, тескерисинче жөнөкөй балага турмушка чыгып, ошол баланын кайра жашоону мындай нөлдөн баштаган бир кыздар үчүн дагы бир бул жерде чоң эме да, маани бар, жигиттер үчүн дагы. Анан эң башкысы бул жерде Алмаз өзү элге мындай өзгөчө жагат го, өзүнүн пародиялары менен, өзүнүн тамашалары менен, мындай ошол Алмаздын тамашалары көбүрөөк, меники дагы бар ал жерде, Уулкандыкы, Адеми баарыбыздын тамашаларыбыз бар. Ошол кинодон мындай элдер көрүп, көңүл ачып, күлүп, маанайын көтөрүп кетсе сонун болот да. Сен канча киного катыштың эле? Негизи 2 тасмага катышканмын. Былтыр бир эпизоддук ролго жана экинчиси бул Жигиттин гүлү деген тасмага. Бул өзгөчөлүгү мага кинонун жаккандыгы, мага команда болду. Жана биздин Самат байкебиз, жана жанында жүргөн Оштук байкем, айкем десем болот, Алмаз Аманбаев мени ушул тасмага алып келгендигине чоң ыраазычылыкты билдиремин. Жана бул экинчи тасмам Жигиттин гүлү дегенге менде второстепенный главный роль болду. Мага аябай жакты. Бирок кино учурунда мага биринчи күнү аябай кыйын болгон өзү негизичи. Анан кийин чарчап калгандан кийин Самат байке келип туруп, "Улкан кетип калбайсыңбы эртең" деп күлдүрчү. Жана кыйналып калгандан кийин кино кыйын экен десем, биздин актер, биздин коллегаларыбыз келип, өзү негизи кино бул кыйноо деген мага действительно ошондой эле экен. Бул кинону элдерге эмне үчүн сунуштайт элең? Эмнеге көрүш керек элдер? Эмне дегенде бул тасмада биздин Ош шаарыбыздын меймандостугуну даңызалаган тасма болду. Ал жакта деле менин эжем катышты. Аябай сонун тасма болду деп ойлоймун. Баарыңыздарга сунуштаймын, келип көрүп кетсеңиздер сонун болот. Сценарий дагы аябай сонун жазылды. Мен да бир сонун ключевой сценкам бар, аябай сонун. Именно вот Оштукту басым жасаган сценка болду деп ойлойм. Сен образың кандай бул кинодо? Менин образым жашоодогудай эле образ болду. Бул кинону элге эмнеге сунуштайсың? Бул кино жөн эле келип эле каткырып күлүп, маанайды ачып туруп, эс алып туруп анан кеткенге да. Болчу. Көңүлүн көтөрүп, маанайын ачып. Маанайын ачып ошонткенге. Инстаграмга бир эле видео тартып тапкан акчаң көбүрөөк болдубу же кийилтеген Жигиттин гүлү киносуна катышып тапкан акчаң көбүрөөк болдубу? Мага эң көп акча болгон мен үчүн ал опыт. Мен наоборот опытка төлөп беришим керек.
Ошого дагы чоң Самат байкелерге рахмат деймин. Опыт эң кымбат деп эсептейм. Сен буга чейинки катышкан кинолоруңан Жигиттин гүлү киносу эмнеси менен айырмаланат? Башка кинолордон айырмачылыгы мага жакканы бул жерде түндүк түштүк болуп бөлүнбөөнү көп, мындай ынтымакка чакыруу. Мисал үчүн Самат байке айтып коет, Ошко барбай Ошто жамандагандар көп. Нарынга барбай туруп нарындыктарды жамандагандар көп дегендейчи. Бул кинодо ошо түндүк түштүктү бириктирип, байлык дагы эч нерсе жардам бербейт. Бул махабат, сүйүү, ынтымакка дегендей маани. Кыргыз актерлорун тандайбыз. Асхат Сулайманов же Жаныш Майыр? Асхат Сулайманов. Асхат Сулайманов же Жеңиш Майрамбек уулу? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Өмүрбек Израилов? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Бактияр Шаршенов? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Эмиль Эсеналиев? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Эркин Эгембердиев? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Азамат Ууланов? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Камчы Сарыбаев? Камчы айке сон не? Камчы Сарыбаев. Камчы Сарыбаев же Самат Эркинбеков? Самат Эркинбеков. Анткени Жигиттин гүлүнү тарткан, ошону режиссировать эткен, продюсер да болгон, анын өзү да катышкан, биз да катышканбыз. Ошол кинону аябай күтүп атабыз баарыбыз. Буюрса 30-нан баштап уже чыгат Кыргызстандын барлык кинотеатрларында. Кыргызстанда актрисаларды тандайбыз. Айсанат Эдигеева же Альбина Имашева? Альбина Имашева. Кудагый болот. Альбина Имашева же Калипа Таштанова? Альбина Имашева. Альбина Имашева же Динара Багышбаева? Альбина жана айттым, Динара Багышбаева. Динара Багышбаева же Элин Абай кызы? Динара Багышбаева. Динара Багышбаева же Талайкан Абазова? Талайкан Абазова. Талайкан Абазова же Илзада Исмаилова? Талайкан Абазова. Талайкан Абазова же Тазима Үмүталиева? Талайкан Абазова. Талайкан Абазова же Адеми Бейшенбекова? Адеми Бейшенбекова. Неге? Анткени ал Карындаш кинодо дагы тартылган, азыркы Жигиттин гүлү киносуна дагы тартылды. Кыргыз актерлорун тандайбыз. Өмүрбек Израилов же Жеңиш Майрамбек уулу? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Асхат Сулайманов? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Жаныш Майыр? Жеңиш Майрамбек уулу. Жеңиш Майрамбек уулу же Эмиль Эсеналиев? Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев же Бактияр Шаршенов? Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев же Эркин Эгембердиев? Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев же Азамат Уланов? Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев же Камчы Сарыбаев? Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев же Самат Эркинбеков? Самат Эсеналиев да? Байкелерибиздин баары күчтүү. Бирок Самат Эркинбеков байкебизди мына Жигиттин гүлү киносундагы образында көргөн эмес элем, мындай образдачы. Анан ушул образы абдан жакты мага. Мисалы үчүн мага жакты көрүүчү катары. Ошондуктан баарыңыздарга бул Жигиттин гүлү киносунда Самат байкебиздин жаңы образын көрүүңүздөрдү сунуштайм. Игра в кальмара сериалынын 2-чи сезонундагы актерлорду тандайбыз. 120-чы оюнчу же 007-чи оюнчу? 120 оюнчу. 120-чы оюнчу же 246-чы оюнчу? 246 оюнчу. Апи? 246-чы оюнчу же Ал жакта неме кызы бар да. Кайсы кыз эле муну? Мунун кызы бар да, ол ооруган. Ошон үчүн эле. Просто тети 120 сон аткарды эле го. 246 же болбосо 388. Так. 246. 246 же 333. 333. Туй. 333 же 222. 222. 222 же 390. Так, 222. 222 же 149. 222. 222 же 456. 222. Амай? 222 же 555. Так.
555 самапайкеда. Эй. Менин лапуськамда кинодогу күйөөм болот.